Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар? Жакшы салдыңарбы? Анда бүгүнкү аралыктан окутуу сабагыбызды баштайбыз. Кыргыз тили жана окуу 3-класс. Сабагыбыздын темасы жашылча жемиштер. Сабагыбыздын максаты окуучулар жаңы сөздөрдүн маанисин түшүнө алышат, сүйлөмдөрдү орусчадан которуп алышат, ырды көркөм окушат, маанисин түшүнүшөт. Жашылча жемиштердин пайдасын билип, көп эмгек жумшала тургандыгын билип түшүнө алышат. Сабакта өтүлгөн лексиканын маанисине жараша колдоно алышат, алган билимдерин турмушта колдонушат, өз ара сүйлөшүүгө көнүгө беришет. Жашылча жемиштерди көрдүңөр балдар? Кайсылар жашылчалар, кайсылар жемиштер? Айырмалап алгыла. Балдар жашылча жемиш деген. Жашылча жемиш жөнүндө Пайдалуу азыктар жашылча жемиштер, жашылча жемиштер, жашылча жемиштер. Күн сайын жегин жемиштен, ден соолукта болосуң сен. Жүгөрү эң дамдуу, дайым жеп жүрөлү, дайым жеп жүрөлү, дайым жеп жүрөлү. Жүгөрүдөн көп жегин сен, ал абдан пайдалуу. Бурчакта жесең эң пайдалуу экен, эң пайдалуу экен, эң пайдалуу экен. Бурчак абдан дамдуу, сен аны жеп көрсөң. Күнөстөдө өскөн помидор, помидор, помидор. Күнөстөдө өскөн помидор, ал абдан пайдалуу. Брокколи дамы өзгөчө, өзгөчө, өзгөчө. Брокколи дамдуу, татып көр, ал абдан пайдалуу. Көрдүңөрбү балдар? Кайсы жемиштер, кайсы жашылчалар пайдалуу экенин билип алдыңарбы? Анда сүрөткө көңүл бурула. Сүрөт боюнча сөздөрдү эстегиле балдар. Кайсы жемиштерди, кайсы жашылчаларды билесиңер? Сүрөттөгүлөрдү таанып айта аласыңарбы? Анда балдар сүрөткө карагыла. Биринчи сүрөттө жаңгак, жүзүм, ашкабак, пияз, алмурут турат балдар. Ушуларды айырмалап билип алгыла. Кайсыл жашылчаларга кирет, кайсылар жемиштерге кирет балдар. Анда эми жаңы лексика менен таанышабыз. Жөөк көздү кубантат, берекелүү, бөлөнгөн. Ушул сөздөр катышкан сүйлөмдөрдү жана тексттерди окуйбуз балдар. Экинчи көнүгүүнү текст окуп, суроолорго жооп бергиле. Анда балдар окугула. Биздин бакча. Бул биздин бакча. Бакчада түрдүү жашылчалар жана жемиштер өсөт. Бакчада алмалар, алмуруттар жана чоң жаңгак дарагы бар. Мына сабиз менен пияз өскөн жөөк. Бакчанын четинде таттуу жүзүмдөр өсөт. Карагаттар, буурчактар, жүгөрүлөр көздү кубантат. Кызгылт сары ашкабактар күнүгө жыргап жаткандай. Мына берекелүү күз да келди. Көрдүңөрбү балдар? Бакчада кандай жашылчалар, кандай жемиштер өсөрүн билип алдык. Анда балдар суроолор көтөрүлүп. Суроолорго жооп бергилечи балдар. Бул эмне? Бакчада кайсы жашылчалар өсөт? Бакчада кандай жемиштер өсөт? Алар кандай?
Силердин бакчаңар барбы? Ал кандай? Текстен созулма үндүүлөрү качкан сөздөрдү тапкыла. Таптыкпы балдар? Анда тапсак окуйбуз. Бул бакча. Бакчада түрдүү жашылчалар жана жемиштер өсөт. Бакчада алмалар, алмуруттар жана жүзүмдөр өсөт. Алар даамдуу, ширин, таттуу мөмө жемиштер. Созулма үндүлөр качкан сөздөр түрдүү, жөөк, таттуу, буурчак, берекелүү деген сөздөр ошол текстте камтылган балдар. Силер дагы өзүңөр окуп, билип алгыла. Табышмактарды окуп жоон тапкылачы балдар. Эгин орулат, жалбырак саргаят, токоч толот. Бул качан болот? Эгиндер орулуп, жалбырактар саргайып. Бул кайсы мезгил эле балдар? Өзүңөр тапкыла. Жабыз бойлуу, тогуз тондуу. Бул эмне балдар? Асты таш, үстү таш, ортосунда бышкан аш. Бул эмне балдар? Тапсаңар WhatsApp аркылуу мага жөнөткүлө. Үйгө тапшырма. Ырды көркөм окуп жаттайсыңар. Биздин бакча гүл бакча, жер жемиштин баары бар. Ар бурчунан ар башка каалаганың табылар. Конок болуп дайыма, жекшембиде баргыла. Айтар сөзүм даам татып, келип көрүп алгыла. Көрдүңөр балдар, ырды ушинтип жаттап, видео кылып WhatsApp'ка мага жөнөткүлө балдар. Бүгүн жашылча жемиштер жөнүндө түшүнө алдыкпы балдар? Эмнени билдиңер? Эмнени түшүнбөдүңөр? Мага WhatsApp аркылуу сурагыла балдар. Түшүнгөнүңөрдү. Мен мындайды түшүнбөдүм, мен мынаны билдим, мен мынаны биле албай калдым деп WhatsApp'тан сурагыла балдар. Ушу менен бүгүнкү сабагыбызды аяктадык. Саламатта калгыла.